Кыргызстанда кафе, дүкөндөрдүн, парктардын сырткы жарыктары менен көчө жана жарнак жарыктандыруулары өчүрүлөт. Мындай чечим токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү азайгандыгына байланыштуу кабыл алынган. Учурда суу сактагычта 12,3 миллиард куб суу бар. Бул көрсөткүч аз, анткени өлкөнүн керектөөсү жылдан жылга өсүүдө, дейт Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы ишканасынын жетекчиси Таалайбек Байгазиев. Айтымында акыркы убакта өлкөдө цемент заводдору курулуп, кээин казуу иштери тынымсыз жүрүп жатат. Кургакчылыкка байланыштуу ГЭСтеги суунун көлөмү төмөндөп кеткен. Учурда аны толуктоо иштери жүрүүдө. Ошентсе да калк үчүн электр энергияга болгон тариф өзгөргөн жок, дейт Таалайбек Байгазиев. Биздин тарифный политикабыз баягы мурунку эле сеткада калды, баягы калкыбыз үчүн, населенияга. Баягы эле мурунку эле 77 тыйын, 700дөн ашканы 2 сом 16 тыйын, тоо высокогорный жергесинде безлимитный потребление 77. Бунун баары, естественно, гроз потребление алып келип атат. Эгерде биз азыр кандайдыр бир ушундай мероприятие, лишний освещенияларды өчүрүп эметпесек, то есть элибизди подготовка кылышыбыз керек.